Бүгін сіздерге құлпынай өстірүү дыйканчылыгы тууралуу сөз кылып беребиз. 50 миңден ашуун көчөттөрдү азыр сіздерге даярдап жаткан чагы. Каягыны көрөлү. Ой. Бул жерде бар клери. Ушунчалык аракет кылдым, ушунун арткасынан түштүм. До конца иштеймин деп, ушунчалык өзүмдүн энергиям ушулго берген үчүн мага бир күндө 300 кг берип атты. 300 кг берип атты. Assalamu alaikum. Amansыздарбы? Кадырман калайык журт, урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу туугандар, көңүл буруңуздар. Бүгүн сиздерге кулпунай өстүрүү дыйканчылыгы тууралуу сөз кылып беребиз. Ноокат районуна караштуу Төлөс айыл өкмөтүндөгү Жайылма айылынын тургуну Баяман деген жаш дыйкан бизнесмен инибиз гектарлаган жерге кулпунай өстүрүп 3 жылдан бери ушул тармактан миллиондогон каражаттарды таап келе жатыптыр. Кудай жалгасын. Сиздерде дагы жер болсо, сиздер дагы кулпунай өстүрүп каражатка чыксаңыздар, жогорку кирешеге чыксаңыздар болот. Негизи билесиздер да. Көпчүлүгүңүздөр маани бербешиңиздер мүмкүн. Кимдир бирөөдө 10 сотук жери бар, кимдир бирөөдө 30, кимдир бирөөдө 40 сотук, кимдир бирөөдө 50 сотук. А балким кимдир бирөөдө 2, 3, 4, 5 гектар жери болушу мүмкүн. Мына ошол өзүбүзгө тиешелүү жерге жылына кирешени өтө аз алып келе турган, түшүмдү өтө аз алып келе турган, пайданы аз алып келе турган эгин эгип, жөн эле убара болуп жатышыбыз мүмкүн. А бирок ошол жерибизге маани берип, дал ушул кулпунай көчөттөрүн алып, апарып отургузуп, ага мээнет кылсак, миллиондогон кирешеге чыгышыбыз мүмкүн. Биз айтып аткан, биз сөз кыла турган, бүгүн анын үйүнө келдик. Бизди конок кылып жаткан Баяман мырза жерине, үйүнүн алдындагы аркасындагы бош турган жерлерди ушинтип эле пайдаланып, миллиондогон каражатка кирешеге чыгып атыптыр туугандар. Сатыла турган көчөттөрүн көрсөтөбүз. Сиздерге жериңиздер даяр болсо, мына көчөттөрдү даярдап атыптыр туугандар. Учурда 50 миңден ашуун көчөттөрдү азыр сиздерге даярдап жаткан чагы. Баямандын сатыла турган көчөттөрүн көрсөтөбүз. А сиздер жерди даярдаңыздар. Буюрса, балким эмки жылы ушул убакта же кийинки жылы ушул убакта миллиондогон каражаттарга, кирешелерге чыгышыңыздар мүмкүн. Анда назар салыңыздар. Ассаламу алейкум. Баяман иним. Ден соолук иштер жакшыбы? Рахмат. Куш келдик. Үйүңдө чарбаңда конокпуз. Кош келипсиздер. Кана, биздин көрүүчүлөр менен, күйөрмандар менен өзүңөрдүн ушу кулпунай көчөттөрүн ала турган кардарларыңар менен бир саламдашып алсаңар. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Биз дагы ошо клубника боюнча баштаганыбызга 3 жылдын тегерек болуп калды. Жакшы иш. Ошо азыр көчөттөрдү даярдап жатабыз. Ошолор менен алекпиз. Мына иш кетип атат, процесс. Процесс кетип атат. Процесс кетип атат. 3 жыл болду. 3 жыл болду быйыл. Каяктан кызыгып, кантип баштап калдыңар? Ким үйрөттү муну? Башында интернеттен көрөт элем, бирок мындай өсөт деп ойлогон эмесмин да, мен дагы өзүм дагычы, себеби кылып көргөндөн кийин билет экенсиң бардыгын. Анан эжем түрткү болуп калган. Эжем зоонок кылып, анан ушул ишти бир көрбөйлү, жер чоң деген. Бизде жерди чоң берет да. Анан ошого аракет кылып, Алишер акадан үйрөнүп калганмын. Кулпунайчы Алишер акадан. Ооба, кулпунайчы. Ошол үйрөттү. Ошол үйрөттү, ошодон мындай ишеничтүү көчөттөрдү алдым, түшүмдү жакшы берди. Италиядан келгениге 100% ишеним. Машалла. Ошондо быйыл 3-чү түшүмдү алдыңарбы? Ооба, 3-чү. Өзүм дагы баштаганда башында азырактан баштаганмын. Себеби адамга опыт керек да, иштин баштагандачы. Опыт алыш үчүн азырактан баштап туруп, азыр эми чоң объемго чыгып кеттим. Машалла. Азыр чоң объем дегенде канча гектар жерге кулпунай көчөттөрүн эктиңер? Азыр 50 сотук жерде бар, анан келерки ушул келатканда 1 айдан кийин уже гектар жерге эгем. Гектар? Ооба, гектарга. Кудай жалгасын. Кудай жалгасын. Сиздерге да ошону насип кылсын, туугандар. Кана көчөттөрүн көрөлү, сатыла турган көчөттөр. Сиздерге даярдап атат экен, ушинтип алып келип отургузуп, каягыны көрөлү. Ой, бул жерде бар клери,
Себеби клери сорт мага жакты да, Атакул ака. Клери. Ооба, клери. Клери итальянский сорт да, бу да? Итальянский сорт. Италиянын сорту. Мына ушул клери көчөттөрү. Ооба, клери, баары клери. Бул жерде бардыгы ошондой мындай уже тамыратып, жерге даярлары бар да. Даярлар. Бул мына өзүнүн бир горшокторуна отургузулат экен да? Ооба, өзүнүн мындай кассета деп коет, ошолордо отургузулат, мындай уже тамырлары чоң болуп кеткендер бар да. Бул уже жерге отургузулуш керек. Жерге отургузулуш керек. Азыр алып барып отургузса болобу муну? Азыр бир аз эртерээк. Бир аз эртерээкпи? Кайсы убакта башталат? Августтун башынан баштайбыз. Ысык жерлерге ошол убакыт жакшы болот. Туура келет. Ооба. Себеби азыр эккен болсо күн ысыкта бул стресс болуп калат да. Көчөт күн ысыкта. Ооба. Анан минус жагы бар. Рожок деп коет, мындай көйүп кетет дагы, эрте жазга келгенде мөмө майда болуп калат. Азыр отургузулса. Эрте отургузса бул чайлап кетет да. Ооба, баягы астынан тамырынан чыга берет дагы, мыналар көйүп кеткенден кийин уже жазда рожок көп болуп калат, мөмө майда болуп калат. Рожок деген эми сабагы көп болуп калат, жалбырагы көп болуп калат, энергия ошол жака кетип калат дагы. Анан түшүмү аз болуп калышы мүмкүн. Ооба, түшүм жакшы эле болот, просто масса жок болуп калат да. Масса. Майдараак болуп калышы мүмкүн. Товарный вид жок болуп калат. Пачек болуп калат деп коет бизде туугандар. Баткенде пачек болуп калат деп коет. Ошондой болуп калат, ооба. Жакшы, мынау көчөттөрдү горшокко өзүнүн идишине отургузганыңарга канча убакыт болду? Булга где-то 25 күндөй болуп калды. Уже даяр болуп калды. 1 айга 25 күндө даяр болот өз көчөт. 1 ай 25 күндө даяр болуп калат. Азыр эми муну силерден сатып алсак, ушул идиштери менен горшок деп коебузбу, эмне дейсиз? Ооба. Ушул идиштери менен кассета. Кассетасы менен алып барып үйгө коюп кое беребизби, же бу жерде алып барып отургузганга чейин суудан чачып багып бересиңерби? Алып барып отургузганга чейин багып бер десе, багып берем. Анан азыр алып кетем десе, азыр деле бере берем. Бирок мына идиштер бардыгы өз кетет. Кетет. Ооба. Кошулуп, көчөт менен кошулуп кетет. Кассеталар. Ооба. Жакшы, туугандар. Эми эки вариант бар экен. Баяман менен сүйлөшөсүздөр, көчөттү келип, балким бу жерден сиздер 5000 көчөт аласыздар, балким 1000 көчөт алат туурабы? Ооба. Иш башында канча көчөт алган элеңер? Мисалы, Алшерекеден алгансыңар да бу клери көчөттөрүн, туурабы? Ооба, 3000 көчөт алганмын. 3000 көчөт алып баштагансың. Ооба. 3000 көчөт алып туруп эле кийинки жылы уже 30 000 көчөт чыгаргам. Өзүмө. Өзүңө? Ооба, өзүмө. Сразу. Өзүнөн чыгарып. Өзүнөн чыгарганмын да. Анан мен мына жерде аз гана сотиктен баштаганымда мага ушунчалык кандай десем, ушунчалык жакты ушул иш. Ушул иштин артынан ишти баштасаң баштагандан кийин таштабадым. Анан ушул иштин до конца баштадым да. До конца. Аягына чейин. Кайсы гана ишти баштаба, негизи ошол ишти майын чыгара кылсаң, Аллах Таала маны берекесин берет, түшүмүн берет да. Демек, баштаптыр, баштадыңбы коркпо, коркподуңбу баштаба деген дагы сөз бар да. Ошондон улам мына таштабай келаттыр. Биз жана башында келип учурашкан учурда дагы кирешесин сурасам, жакшы эле кирешеге чыктым деди. Миллиондогон каражаттарга чыгып аптыр. Миллион дегенибиз былтыркы жылы канча каражат таап алдыңар ушундан? Былтыркы жылы аз эле тапканмын, где-то бир 300 000, 400 000дей. Менде объем аз эле да. Аз эле. Анан жерди чоңойткондон кийин 40 күндүн ичинде миллион ашты да эми. 40 күндүн ичинде. 40 күндүн ичинде. Ошондо 40 күн дегенде бул 40 күн эле түшүмүн береби? 40 күн эле түшүмүн сатабыз да, туурабы? 40 күн эле сатабыз. 40 күн эле түшүмүн сатабыз. Мына, туугандар. Бул бир кассетада канча көчөт бар? 64 кассета. штук клери сорту бар. Биягына 8, биягына 8 экен да? Ошондой. 8ге 8, туугандар. 64 көчөт, туугандар. 64 штук бар. Эми жер болсо минимум бир ушундайдан 100 тан алып кетсеңиздер, балким 6400 көчөт болушу мүмкүн. 6400 көчөттү апарып канча сотук жерге отургузса болот? 10 сотукка 5000 көчөт кетет да. 10 сотукка 5000 көчөт кетет. Үйүбүздүн алдында 10 сотук жер бар да, эми айыл жергелеринде тура. Чыгып калат. Ошол жерлерге эле отургузуп койсо болот. Болот. Анан жол жобосун өзүм үйрөтүп берем баштапкы. Себеби мага Алишереке кандай үйрөтсөм, мен дагы адамдарга ошондой үйрөтүп берем. Ошондой. Ооба. Азыр эми 3 жылдан бери бул көчөттү өстүрө берип, пайдасын көрүп, бая даамын татып калгандан кийин булардын плюс минус жактарын, кемчиликтериңерди мындай көз алдыңардан өткөрдүңөр да.
тажрыйбаңардан өткөрдүңөр да тура? Ооба. Анан бунун иши бир аз кыйыныраак бирок ачык элечи. Кыйындыгына жараша доход көп да. Кыйындыгына жараша. Ооба, кыйындыгына. Ошон үчүн Аллах Таала мээнет кылсаң берекет берет да. Тура? Ооба. Пешене тер төгүлмөйүнчө киреше келбейт. Анан тапкан акчаң дагы ширин болот экен да. Ширин. Иштейсиз да, акча кылыш керек. Сезон келгенде түнү күнү уктабай ушунун артынан жүрүш керек да. Июнга чейин кыйналасыз, июндан кийин уже бошсуз да. Себеби бул сорт мына ысык жерлерге жакшы өздөштүрөт экен да өзүнү. Жакшы болот экен. Ооба. Себеби бизде июн айынан кийин күн ысып кетет дагы, башка сорттор уже кыйналат да, стресс болот ысыкка. Бул сорт алдан кийин түшүм бербейт дагы, уже бошсуз да, мындайча айтканда, июндан кийин. Бул клери. Ооба, клери. Клерини ысык жерлерге болсо, анда баткенге жакшы болобу дейм да. Баткенге жакшы болот. Ооба. Бүгүн мен Лейлектен келатам. Баткенден келатам. Жолдон келатып, ушу Кызылкаядан өтүп Төлөскө келгенде жолдон бурулуп, бул инибиз менен байланышып кирип, ушул нерсени көчөттөрүн тартып көрсөтүп атам. Кече бизде айылда мааракеде сөз болду. Агайнилерибиз айтып атат. Ушу кулпунайчыларды алып келсек, кулпунайчыларды бир семинар өткөрсөк, анан ушу ысык жерлерге өзүбүздүн айылга өрүктүн тактарына бош турган жерлерде бар да. Ошол жерлерге кулпунай кылсак, кирешеге жакшы чыксак керек деген сөз болду да. Демек, алардын мүдөөсү менен бул жигиттин айтып аткан сөзү бир жерден чыгып атат. Ысык жерлерге кулпунай өстүрсө болот. Стресс болбойт. Жок, бул стресс болгондо эмне июн айдан кийин уже күн ысып кеткенден кийин жалбырактан кыркып койсоңуз башынан секин чыга берет. Кайра чыга берет? Ооба, чыга берет. Себеби буда мөмө түгөйт да июн айында. Берки башка сорттордо билбейм, бирок эми аларда опыт азыраак да. Аларда опыт азыраак болгон үчүн аларды эми күзгө чейин артынан жүгүрүш керек да. Караш керек, ооба. Буда бир карайсыз, бир сатасыз, акчасын аласыз, болду. Июндан кийин бошсуз. Башка ишин кыла бересиз. Башка ишиңиз кыла бересиз. Жакшы экен. Анан күзүндө дагы түшүм берет, бирок жазындагыдай көп бербейт да, азыраак берет. Эми мындай кача бы 3төн бирини берсе деле, кача бы 200 000 акча болуп калса кычынан жетет да. Жетет. Клери сорту. Бул Италиянын сорту тура? Италиянын сорту. Эми клери сорту кайсы убакытта түшүмүн берет? Мисалы, быйыл силер кайсы убакытта, кайсы айдын канчасында сатып баштадыңар? Эмеде сатканмын, биринчи теримди 18 апрель күн тергем. 18 апрелде. 18. Кайсы убакытка чейин? Июнга чейин тердим да, ошо 29 майга чейин тердим бекен, ошондой. Канча күн болуп калат ошондо? 40 күн болуп калат. 40 күн. Ооба, 40 күн. 40 күн шырык эсептедиңер, кудай кааласа. Ооба, 50 сотуктан бир күндө 300 кг чыгып атат. Ух ты. Себеби мээнет жакшы да. Машалла. Ушунчалык аракет кылдым, ушунун арткасынан түштүм, до конца иштеймин деп, ушунчалык өзүмдүн энергиям ушулго берген үчүн мага бир күндө 300 кг берип атты да. 300 кг берип атты. Канчадан сатып аттыңар? Мисалы, башында бул эми эрте пишар сорт экен, тура? Эми башында масса анча деле чыкпайт, 40-45 кг чыгат да күнүнө. Эми 2 күндө бир. Башында канчадан сата алдыңар? 700дөн саттым. 700дөн 1 кг? 1 кг 700. Ой, бу. Уже масса көйгөн сайын уже баа дагы түшүп 300дөн саттым. Минимум канчага түштү? Минимум 230дан саттым. Минимум 230дан саттым. 230дан саттым. Эми салыштырыңыздар, туугандар. Салыштырып айтайын. Азыр башында клери жаңы бышканда, апрель айынын аягында, майдын башында, мисалы, бул кулпунайды башында 700 сомдон килограммын саттым дейт, туугандар. Мына Кыргызстанда эттин баасы 550 сом. Тура? Ооба, туура. 550 сом эттин баасы. Бирок кулпунайдын баасы 700 сомдон башында сатып атат. Кийин эми көп жерде пышат, анан базарга ассортимент көбөйөт, Өзбекстандан чыгат, тура? Анан базарда ассортимент көбөйгөн үчүн булардын баасы 230 сомго чейин түштү. Ооба. Эми 230 сомдон болгондо деле сизге бир күндө 300 кг чыккан болсо 60 000 акча болот да күнүнө. Бир күндө? Ооба, бир күндө. Потолок 80 000, 90 000ге чейин саткан күндөр да болду бир күндө. Машалла. Алла берекесин берсин. Алла берекесин берсин. Ушул нерсени жасап,
Туугандар үй бүлөсүн багып, үй бүлө үйүндөгү кемчиликтерин бүтөп, түздөп дегендей, дагы 50 сотук кылган болсо, аны 1 гектарга чоңойтуп, ушинтип дыйканчылыкты, чарбаны кеңейтип атат. Бир эле бул нерсени өзү жасабастан эми көчөттөрүн да чыгарып, туугандар көчөттөрүн дагы сиздерге тартып алып атат. Бир эле бул нерсени мен эле кыла берейин эмес, муну сиздер да кылыңыздар деп атат туугандар. Мен баягы сөздүн башында айтпадымбы? Кимдир бирөө макеккен да? Туура, макеккенсиздер. Мака, али жүгөрүнү мака дейт, дагы эмне дейт эле жигит акам. Кимдир бирөө макеккен жүгөрү. Кимдир бирөө дагы эмне? Дарбыз экти. Дарбыз. Кимдир бирөө ушу жапжакшына жерине буудай арпа эгип койгон да. Туура? Беде кылып койгон да. Беде кылып койгон, беде кылып койгонсуздар. 50 сотук жериңиздер бар, ошого беде кылып койгонсуздар. Эми 3 орумдан билбейм, 50 сотуктан канчадан пресс аласыздар? Чөптүн баасы деле көп болсо 300 сом, 320, 300 болсо керек. 320га чыкты да, чөптүн баасы. Туугандар. Бирок ага чөптүн, пресстин баасына салыштырмалуу мына, клери сорт. Апарып кичине мээнет кылыңыздар туугандар. Туура? Кышында уйлар бар эди деп коең. Анан пресс келе 1200 пресс кетип калды да. Уйларга? Ооба, кышындан чыкканга эле. Аны эсептесеңиз ошол уйдун баасынан кымбат да. Машалла. Ошол. Сонун, ушундай айырмачылыктар бар туугандар. Негизи өзүбүз бир аз бул нерсени кыла алабызбы, кыла албайбызбы деп коркушубуз мүмкүн да. Башында силер деле мындай коркуп ойлонсоңор керек. Эми кирешеге чыга аламбы, чыга албайбы, ушунча көчөттү алишерекеден барып сатып алгандан кийин кыла аламбы деген алдыңарда бир барьер турду да. Ооба, турган. Турду да. Коркунуч болгон да. Коркунуч болду. Бирок ошону сүзүп келип, пешенеси менен сүзүп келип өттү да бул бала, Туура? Ооба. Пешенеси менен сүзүп келип өттү. Мындайча айтканда тодону жарды. Сиздердин деле колуңуздардан келет. Болгону суу болсо, жер эле болсо болду. Биринчи очерет сууну айтат элем да. Суу болуш керек, ооба. Суу болуш керек. Ооба, суу болуш керек, анан жерде шор жок болуш керек. Жерде шор жок болуш керек. Шор жок жерлерге. Сал таштагыраак жер болсо кандай болот? Жок, таштагыраак жерде эле өсө берет эми. Өсө береби? Ооба, эми шор жок болсо эле главный шордуулукта себеби көчөт стресс болот, темир жетпей кыйналат да. Буякты жаңы отургузуп атпсың, Ооба, бул жак жаңы отургузуп атат элек. Азыр эми жаңы отургузуп аттыр буякта туугандар. Караңыздар, эми чачыратып, көчөт кананы башында кичине менде дагы ошибкалар болду да. Себеби мына торду кичине салкындыкта азыраак кылып койдум эле, мына жалбырактар кече 2 күн ысыкта күйүп калды да. Анан ичинде где-то бир 80-90% эле влага болуш керек ошойт өзү. Көчөт жакшы өскөнү. Өсүш үчүн. Мына бул кулпунай көчөттөрдү. Буякта турат, кассета. Ооба, кассета. Бул кассетага мына салынып аткан эмне бул? Көңгү эмне бул? Бул Россиядан келет, Агробалт деп коет. Россиядан аласыңбы? Россиядан өзү келет. Бул көңгү экен, апелке кошулган сыяктуу го, Ошо апелке сыяктуу да бул. Анан бул эме? Жыты деле жок экен, Бу да баягы шордуулуктун эмеси кулпунайга жакшы болот да. 5-6 мындай агрономдордун тилинде айтып койгондо pH деп коет. Ошол аз болот да бу да. Тамыр атуу системасы тез болот. Жөн топуракка кылган болсоңуз, мен проба кылып көргөнмүн да өзүм. Проба кылганымда жакшы өскөн эмес да. Өскөн эмеспи? Анан баягы вирустар, микробтор бул топуракта жок болот да. Бизде жерден алганда курт кумурсканын личинкалары болот, жерге барып эккенде обработкалар иши кыйналып кетесиз да. Буда кыйынчылыгы жок. Бул специально ушу көчөт өстүргөнгө экен да, туура? Көчөт өстүргөн үчүн. Азыр эми бул көчөттөрдү канчадан сатып атасыңар? Баяма? Азыр баасы 20дан, штугуну 20дан саттамын. Анан 20 сомдон. Ооба, 20 сом. 13 болсо 200 сом. 100 болсо 2000 сом. 1000 болсо 20000 сом. Мындайча айтканда бардыгы кымбат көрүнөт, көчөттүн баягы башка нерселердин, бирок өзүн актайт. Өзүн актайт. Ооба. Себеби менде иштеген болсо актайт. Кудай кааласа. Иншалла. Мээнетти кылыш керек да, ушунча акча кеткенден кийин кичине эме болсо эле, кичине мындай болбой калса эле, жакпай калды, анда мындай дебеш керек да. Башка жактарындагы изилдеш керек да. Адам канчалык көп изилдесе, ошончолук тездик менен байыйт. Кудай кааласа. Сонун туугандар. Трассадан өтө алыс эмес экен, ушу Ош-Баткен жолунан Төлөс деген жазуудан кийин эле Жайылма деген айылдын
повороту, чоң жазуусу бар. Ошол жерден бурулуп эле трассадан канча километр үйүңө чейин? Бир 3 километр чыгып калат. 3 километр. Башталышы асфальт экен, кийин ушу шагал жол менен эле түп-түз айылга кирип келесиздер. Адырга жакын жерде ушу айылдын чекесинде экен. Келсеңиздер мына көчөттөрдү ушинтип кассеталарга отургузуп, мынантип үстүнөн чачыратма сууларын чачыратып туугандар, сиздер үчүн даярдап коюп атат. Сиздер үчүн туугандар. Алыңыздар, муну апарып отургузуп ишти баштаңыздар эми. Араңыздарда эми канчалаган жаштар бар. Ушу 22ге чыккан Баяман сыяктуу эле 22 жаштагы, балким андан чоңураак 25 жаштагы жаштар деле азыр балким ушул видеону көрө элекке чейин, балким кечке TikTok чукулады. Балким кечке Instagram чукулады. Кулпунайдын кызына да түшүнүгү жетпей отурушу мүмкүн. Ойгонуңуздар, туугандар, ойгонуңуздар. Жаштар, ойгонгула. Баяман кылган нерсени силер деле кыла аласыңар. Колуңардан келет. Аллах таалам ушунча мүмкүнчүлүк берген бизге. Мүмкүнчүлүк берген. Ушуну пайдаланып калалы. 6 саныбыз аман, акыл эсибиз жетет ушул нерсеге. Колубуздан келет, кылсак болот. Бул кылды биз эмне үчүн кыла албайбыз? Кылалы. Көчөт алалы. Бош жаткан жерлерде айдатып, ушундай нерсени кылсак болот. Жакшы болот. Сонун болот, Эмнеге болбосун? Менде деле мына жерде ал шагал болуп эчтеке эгин кылсаң болбойт, андан көрө көчөтканага качап иштесин жер. Мына, мына үйүнүн аркасында эле бир туурасы 10 метр болгон жер экен туугандар. Бер мурда эмне эле, жөн эле чөп өсүп жатчу беле? Чөп эле өсүп. Чөп эле. Жыгач-пыгач, темир-пемир бир нерселер эле жатчу да берди, тура. Отундар жыйылып, ошондой эле. Отун жыйылып эле. Мына ушундай жерди көчөтканага пайдаланып атат туугандар. Ушундай. Анда мен жыйынтыктайм. Бул жигиттер көп болсун. Биздин мына ушул видеобуз баарыңыздарга мотивация болсун, сиздерди ойготсун туугандар. Биз жөн эле бул көчөттү реклама кылыш үчүн эмес, сиздерди ойгонуштуш үчүн дагы ушул маалыматтарды сиздерге тартуулап атабыз. Баямандын ишине ийгилик, тапканына береке, өмүрүнө береке берсин Аллах таалам. Сиздер келип көчөттөрдү эртерээк аракет кылып ала бериңиздер. Алып барып отургузуңуздар. Буюрса сиздер дагы эмки жылы, наркы жылдары бизди кайра чакырасыздар. Мен Баямандан алып келдим эле, Атакул келип биздикин да тартып берчи, биз да көчөттү сатайлы деп атабыз деп каласыздар. Ошо күнгө жеткирсин туугандар. Жакшы тилек, ниет, анын аркасынан Аллах таалам берекетин берет. Көрүшкөнчө, аман туруңуздар.